Салам барыңыздарга, менин атым Кундуз Таштанова, Инстаграмда мен Белла Стелла. Мен продюсермин, наставник по продажам, архитектор запусков. 3 жылдын ичинде 350ден ашык насаатчыларды чыгардым. 9 поток наставничества чыгардым. Андан сырткары бери 3,5 миңден ашуун погружение в СММ курсунун бүтүрүүчүлөрүн чыгаргам. Жана Изаткан Жусупова психолог коучтун продюсери болом. Караңыздар, баарыңыздар билими күчтүү адам, билими бар адам курс ачкысы келет. Это нормалдуу көрүнүш. Эгерде сиз дагы өз билимдериңиз менен эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда ошол билимдериңизди курска албетте упаковка кылса болот. Курс жазаардагы эң маанилүү 5 кадам жөнүндө айтып берейин. Караңыздар, эң биринчиси бул анализден башталат. Любой ишти, любой бизнести биз анализден баштайбыз. Анализ жок, анализ кылганды үйрөнүшүбүз керек. Эң биринчи өзүбүздү анализ кылабыз. Менин билимим тереңби? Мен ушул билим менен результат ала алдым, мен бул адамга жардам бере алдым, ушунча отзыв келип атат мага, мен элге пайдалуумун, мен да кыргыз элим менен ушул бир келиндерге, кыздарга, кыз келиндерге жардам бергим келет. Балким сиз таарынычтардан арылдыңыз ошол методика менен, балким сиз Инстаграм аркылуу иштегенди үйрөндүңүз, балким сиз арыктай алдыңыз. Билбейм, чыгса сизде эмне күчтүү тараптар бар болсо, ошол билимдер сизге результат алып келсе, сиз дагы ошол билимдер менен башкалар менен бөлүшө аласыз. Анализ. Биз мисалы үчүн мен азыр туруп ушул жакта дүкөн ачам, кафе ачам десем, эмнеден баштайм? Анализден баштайм. Башкалар эмне кылып атат? Кайсыл жакта ачышым керек? Кандай кылышым керек? Аты кандай болуш керек? Ичи кандай болуш керек? Ошондой эле бул Инстаграмда бизнес. То есть сен ал нерсени анализдешиң керек. Анализдеп кандай болот? Менин билимим действительно тереңби? Мен бул жакта действительно терең билимдер аркылуу элдерге результат бере аламбы деген суроолорду өзүңүзгө беришиңиз керек. Экинчиси бул проектирование деп коебуз, проект жазабыз. То есть курстун аты болуш керек. Өтө маанилүү нерсе. Курстун аты болуш керек, курстун аты бренд болуш керек. Анан биз бул жакта кандай десем, методология бар, таблицалар бар, курстун модульдардын бөлүшү бар. Бирок сиздерге эң эле оңой жолу бул бир ватман, же болбосо бир А4 алып алып, точка Адан точка Бга, мына мондай келди мага окуучум. Инстаграмды вообще билбейт. Биринчи жумада эмнени үйрөтөм, экинчи жумада эмнени үйрөтөм, үчүнчү жумада эмнени үйрөтөм, төртүнчү жумада эмнени үйрөтөм. То есть точка Адан точка Бга жеткирүү. Точка Адан точка Бга жеткирүү кандай жолдорду бул менин окуучум кандай жолдорду өтүш керек, чтобы точка Бсына результатка жетиш үчүн деген өзүңүзгө суроо берип, анан ошону жазасыз. Анан эң маанилүү нерсе, болгон билимиңизди бир курска айлантпашыңыз керек. Себеби продуктовая матрица деген болот. Продуктовая матрица деген бөлүнүш керек. Нолдон келген адам эч качан насаатчылыкты балким не осилит. Ошон үчүн сиз продуктовая матрица менен билимиңизди бөлүп эки действительно результативный эки курс болобу, же болбосо интенсив болобу, бир практикум анан бир курс болобу, же курс анан насаатчылык болобу меникине окшоп. Меники мисалы үчүн курс андан кийин насаатчылыгым бар. Нолдон келгендерге курсум бар, погружение в СММ, андан кийин уже СММди окуп, инфобизнести окугандарга мен насаатчылыгым бар. Насаатчылыкта биз курс ачабыз, продюсер болобуз, наставник болобуз. Үчүнчүсү болсо бул разработка да. Менин катамдын бирлери 3 жыл мурун мен жөн эле Инстаграм аккаунтка эле курс ачып койгом да, бирок мен тапшырмаларды, презентация деген нерселер менде болгон эмес да. То есть методологияны, курсту кантип жазыш керек, действительно кандай курс болот, кандай ал жака подача болуш керек, анын баардыгын бул 3 жылдын ичинде дагы көп курстарды окуп, азыркы жеткен результатыман сиздер менен бөлүшө алам. Разработка деп коет. Бул жөн эле сүйлөп койбостон ар бир модулдун, ар бир сабактын тапшырмасы болот, ар бир сабактын презентациясы болот, ар бир сабактын бонусу болот, ар бир сабактын ушуну аткар деген тапшырмалары болот да. Анан ушунун баардыгын сиз өзүңүз разработка кылып чыгышыңыз керек. Ар бир сабактын, ар бир модулдун окуучуларыңыз результат алышын кааласаңыз, анда сиз ар бир окууга действительно жүрөгүңүз менен маани берип, ошол сабактын практический дагы заданиялары болуш керек. Ал сабакка описание болуш керек, ал сабакка инструкция болуш керек. Бул өтө маанилүү. Бир жазган курсту как минимум 1 жыл, 1,5 жыл сиз сата аласыз.
Үчүнчүсү болсо бул реализация деп коет. Реализацияда кандай десем, адамдарды сиз окуучуларды алгандан кийин жакшы окутушуңуз керек. То есть ар бир сабакты көргөндөн кийин сабак аткарып атабы, тапшырмаларды аткарып атабы карап, текшерип, же болбосо кураторлор менен биргеликте иш алып барышыңыз керек. Андан кийин бул жакта мындай да, жөн эле тапшырма берип коюп койбостон, ар бир сабактын өзүнүн ар кандай тапшырмасы болушу мүмкүн. Кээ бир жерде мисалы үчүн кээ бирөө жандуу зум уюштурат, ошол жактан жандуу айтып берет. Кээ бирөө мисалы үчүн кандайдыр бир практикалык тапшырма бериши мүмкүн. Кээ бирөө мисалы үчүн ручка менен жазып конспект кылчу тапшырма бериши мүмкүн. Бул жактан сиз ар бир сабакта максималдуу түрдө адам результат ала алгыдай тапшырма беришиңиз керек. Анан слишком көп да бербеш керек. Тапшырма берип салсаң, окуучуң жетишпей таштап салышы мүмкүн. Аз тапшырма берсең, окуучуң тойбой калышы мүмкүн. Мунун дагы өзүнүн ченеми бар болот. Ошон үчүн эң маанилүү нерсе бул өтө көп да бербей, өтө аз да бербей, өзүнүн ортосу менен, өзүнүн темасына жараша практикалык заданиялар берилет. Бешинчи кадам бул оценка деп коет, НПС деп коет. НПС деген эмне? Бул эми канча окуп, канча адам результат ала алды. Ушул курсту окуп, окуучулар до конца окуштубу, сабактарды көрүштүбү, эмне жакты, эмне жаккан жок. Муну анонимдүү Google анкета менен сурамжылоо максатында дагы кылсаңыздар болот. Бул эмне үчүн кылат? Мен ар бир насаатчылыгымды мына 2,5 жылдын ичинде наставничествомду запуск кылып келе жатам. Жана бир курсум бар, погружение в СММ, ичинде project менеджер, психология мышление жактан дагы спикерлер келет. Анан эң негизгиси бул критика уккандан коркпоо, наоборот, анонимный курста эмнелер түштүксүз болду, эмнени түшүнө алдыңыз. Мен ар бир наставничество, мына 9 поток наставничество болуп атат. Ар бир насаатчылыгым бүткөн сайын 2 ай окугандан кийин анонимный анкета кылам. Кайсы тема сизге түшүнбөдүңүз, кайсы тема жакшы түшүнө алган жоксуз, сизге эмне жакпады, кайсы куратор жакпады деп атайын анализ кылам. Бул атайын эптеп критика, жаман сөз өзүм жөнүндө укпаш үчүн эмес, жаап коюп, кум менен бетондоп. Наоборот, ачык өзүн билиш үчүн. Эмне туура эмес болду, курста кайсыл тема түшүнүктүү болгон жок, эмне кылыш керек. То есть муну мен кандай десем, өзүм үчүн, өсүш үчүн кылам да. То есть кайсыл жак кырамайт, то есть техникалык жактанбы, кайсы куратор туура эмес мамиле кылдыбы, же болбосо прогревы түшүнгөн жок, же болбосо старителлинг деген тема түшүнбөдүк десек, мен насаатчылык бүткөн күндө дагы кайра дагы бир зум кылып ошол нерсени беребиз. Бул өтө маанилүү нерсе. Өзүм жөнүндө айта кетсем, менин атым Кундуз Таштанова, Ысык Көл областынан болом, Тоң району Каратал айылынан. Андан сырткары Токмок шаарында өскөнмүн, турмуштамын, таласка турмушка чыккам. 2 кызым бар, 2 билимим бар, финтехти бүткөм, АУПКРди бүткөм, бухгалтермен. Италияда 4 жыл жашагам. Анан 2 кызым менен декретте отуруп келип, коронавирус малынан бери онлайн сферага өтүп, билимдерди алып, өзүм дагы көп курстарды окуп, анан СММ адиси болуп иштедим, кагылып согулуп жүрүп, андан кийин анан СММ курс ачтым. СММ курсумду 2000 сомдон ачып, 1400 сомдон сата албай, анан билимим аз экенин билип, тереңдеп, ошондон бери 7-8 насаатчылык окуган кызмын. Белгилүү казактардын, россиялык, мыкты эксперттердин баарынан окуп чыккам. Продюсермен 1 жылдын ичинде 40 миллиондой сомго запуск кылдык. Кызаткан Жусупова, психолог, коуч, Инстаграмда бар. Анда сырткары Анжелика Кайратовна менен, Бактыгүл Бадыева менен жана дагы ырчылар менен иштешип келемин. Алардын практикумдарын, марафондорун, курстарын запуск кылганы да жардам беришкен. Андан сырткары 3000ден ашуун погружение СММ курсунун окуучуларын чыгарганмын. Белла Стелла деп атап келем, себеби дегенде өзүм 90-жылкымын, быйыл 33кө чыгам. Көп жылдары өзүмдүн атымды кабыл албагандыктан Белла деп Италияда жүргөндө койгом. Стелла это звезда, Белла Стелла деп. Андан кийин албетте өзүмдүн атымды кабыл алып, өзүм жашоомду кабыл алганда акчалар, жашоом да жеңил болуп баштады. Бирок ушул ник бойдон калууну туура көрдүм, себеби дегенде эми өзүмө жагат. Бул ник көптөн бери калгандыктан бренд да болуп калды. Ошон үчүн эмне дейт элем,
Эң негизгиси бул жакта өзүңүздүн кандай десем баардыгыбыз кашык кармаганды сразу эле төрөлүп туруп үйрөнүп калган эмеспиз. Баардыгыбыз кашык кармаганды, тамак ичкенди төгүп чачып ичип, биз дагы ушинтип опытный болгонбуз, тажрыйбалуу болгонбуз. Ошон үчүн кандай десем тупой болгондон коркпогула, кадам таштагыла. Ушул нерселерди үйрөнүп, өзүңүз дагы онлайндагы ордуңузду таап алсаңыз, бул чоң кирешилерди алып келчү булактардын бири. Себеби мен өзүм калагандай инстаграммага элитный квартира, Lexus машиналарды, билимдерди, даражаны баардыгын бере алды. Бул бир гана билим, аракет жана практика. Бул 5 кадам жөнүндө айтып бердим. Анан мен өзүм эксперттер менен көп иштешкендиктен насаатчылыкка мага келгендерге мен дагы курс ачканы жардам берем. Алар да наставник болушат, алар дагы продюсер болушат. Эң көп байкаган нерсем бул 5 катаны атайын сиздерге мен жаза келдим. Бул жакта эң көп кетирген каталардын бирдиги бул бир курска баардык билимин үйүп салышат да, ошо туура эмес. Бир курска кээ бир эксперттер айтат да, бул курсум 1000 сомдук, бул курсум 12 миңдик деп коет да. Анан 1000 сомдукта деле ошону бере берет, 12 миңдикте деле ошону бере берет, тигинде деле ошону бере берет. Бул өтө туура эмес. Себеби дегенде бизде методология болуш керек да. Адам базарга барганда ооз тиет. Жүзүмдү ооз тиет, сливаны ооз тиет, өрүктү ооз тийип анан сатып алат. Ошондой эле сизде дагы ошондой нерсе болуш керек. Анан нолдон келген адамга аябай оор темаларды берсең, ал жүрөгү түшүп, качып, көңүлү калышы мүмкүн. Же болбосо бул меники эмес экен, мен аще тупой экенмин деп ойлошу мүмкүн. Же болбосо аябай чоң көп киши окуган курстарда окуп, результат жарата албай калып, түшүнө албай калса, значит, бул меники эмес экен деп колун таштап коюшу мүмкүн. Как орусча айтканда, опускает руки, не верит в себя, да, то есть у него нет дальше желания развиваться. Ошон үчүн эмне дейт элем, эч качан башка бирөөлөрдүн сабатсыздыгынан сиз өзүңүздүн мечтаңыздан, кыялыңыздан баш тартпаңыз. Экинчиси болсо бул экинчи ката бул сразу эле кандай десем, алып туруп эле курс жазышат да. То есть 30 күндүк, 1 айлык курс жазып башташат. Бул туура эмес. Эгерде сиз аудиторияңызды бир аз анализ кылып, хотя бы бир ооз тийгизип көрмөйүн, сиз сразу эле курс жаза берген туура эмес. Биринчи модулду жазып, же болбосо программасын түзүп, сатып, элге сунуштап да көрсөңүздөр болот. Биз өзүбүздү пробада кылып көрүшүбүз керек да. Кандай аудиторияма бул нерсе киреби? Канча акча мен вложение кылганга даярмын? Жаңы аудитория алып келиш үчүн, фотосессия кылыш үчүн деп өзүңүзгө суроо бериңиз. Үчүнчүсү бул сразу эле бир кымбат платформаларга курсумду жүктөйм дегендер да. То есть кымбат платформага жүктөш үчүн биз биринчиден акча табышыбыз керек да. Анан мен дайыма айтам да, курс жазардын астында ушундан башта. Эң минималдуу затрата менен башта. Андан кийин анан башка платформаларга өтсөңүз болот деп айтамын. Төртүнчү ката бул өзүңдүн бар аудиторияңды анализдөө. Мисалы үчүн кээ бирөө келет, мага 3000 сомдук СММ курсун сата албайт, кыйналат. Анан келип туруп, мен эми наставникмин, насаатчымын, сиздерге курс ачканды жардам берем, продюсирование кылам, мону үйрөтөм десе, андан 3000 сомдук эмес, 25 000 сомдук насаатчылыгын, 2 айлык насаатчылыгын сатып алышат да. То есть балким сиздин аудитория, эгер сиз 1000 сомдук болобу, 2000 сомдук, 3000 сомдук курсуңузду сата албай атсаңыз, сиздин аудитория сизден насаатчылыкты үйрөнгүсү келип атат. Сизден насаатчылык эмес, балким продюсерликти үйрөнгүсү келип атат. Ошон үчүн өтө маанилүү эл эмнени каалайт. Мисалы үчүн бизде азыр жай келатса, мен азыр кышкы курткаларды алып келип туруп сапожка сатканым туура эмес. Азыр эмне актуалдуу? Анализ кайра эле, базарга барып, эл эмнени сатып алат, эмне популярдуу болуп атат, эмне спрос болуп атат. Бул сенин аудиторияңда эмне спрос болуп атат, анализдөө. И бешинчиси болсо бул курс жазыш үчүн аябай бир чоң команданы издөө. Мисалы үчүн караңыздар, мен азыр сабак сиздерге жазып атам, мен өзүм эле отурам. Мени эч ким тарткан жок. Бул жакта өзүмдүн эле мына көрдүңүздөрбү, штативим турат, мээмде билимим турат, тажрыйбам турат дегендей. Курс жазыш үчүн сизге чоң команданын, операторлордун, монтажерлордун эч бир кажети жок. Болгону сизге телефонуңуз керек, болгону сизге штатив керек, болгону сизге пошаговый инструкция жана сиздин болгон билимиңизди упаковка кылсаңыз келет. Упаковка кылсаңыз болот.
Бул каталар, бул кадамдар сиздерге пайдалуу болду деп ойлойм. Эгерде сизге действительно пайдалуу болсо, эгерде сизге ушул нерселер пайдасын алып келе алса, анда сизден кайтарым байланыш күтөм, обратный связь күтөм. Действительно пайда бере алса, мен сиздерге мындан да башка да сабактарды дагы жаздырып жөнөткөнгө даярмын. Мен сиздерди жакшы көрөм. Сурооңуздар болсо, обязательно мага дирекке Белла Стелла деп жазсаңыздар болот. Суроолоруңуздарга жооп беремин. Андан сырткары менде нолдон келгендерге погружение в СММ деген курс бар. 30 күндүк курс, 1 айлык курс, 1 ай окуп 1 айдагы доступ болот. Ал жакта 100дөй сабак бар. Ал жакка Zoom аркылуу психолог да келет, Zoom аркылуу дагы эксперттер келет, финансылык сабаттуулук Zoom аркылуу мен да келем. Андан сырткары дагы ал 100 сабакты сиз көрүп, жакшы билимдерди алып, өзүңүздү өстүрүү боюнча СММ жаатында Инстаграмдын фундаменти деп коет. Курс жазардын астында, мисалы үчүн, Инстаграмды да билишиң керек да, үй салаардын астында фундамент коясың. Ошондой эле бул действительно качественный, действительно трансформация берүүчү курстардын бири. Эгерде сиз мурун кийин балким СММ жаатында деле окуп көрсөңүз, рекомендую бул курстан да келип, өзүңүздүн билимиңизди жаңылантып алсаңыз болот. Андан сырткары менде насаатчылык бар, наставничество бар. Наставничествода мен 20 айымды алып, алар менен жекеме-жеке иштешем, 2 ай иштешем. VIP тарифтегилерине мен путевка в Турцию берем, билеттерин өздөрү сатып алышат. Мен 3 шаарга ушул трансфер, ушул отелдеги проживание да, завтрак включенный менен 3 шаарга путевка берем. Бул менин насаатчылыгымдын VIP катышуучуларына берем. Насаатчылыкта мен эмне берем? Насаатчылыкта мен курс жазганды үйрөтөм. 2 ай аны менен боломун, то есть 20 ай менен групповой окутабыз. Zoom'дан өзүм лично 2-3 сааттан, 4 сааттан сабак өтөм, отчет алам. 8 жума окусак, ошол 8 жуманын ичинде 8-10 спикер келет. Психологтор, коучтар, ар бирөөнү разбор кылып, поддержка кылып, коуч, психолог, денежный коуч. Андан сырткары өзүм дагы психология жаатынан билимдерди алып келем. Өзүмдүн болгон тажрыйбамды, 3 жылдык тажрыйбамды 2 айда бардык билимдери менен бөлүшөм. Ал жакта наставник болушат, өзүлөрүнүн насаатчылыгын ача алышат. 10 000, 15 000ден өйдө ким уже сатып, мурун кийин сатып жүрсө 25 000, 50 000ден сата алат насаатчылыгын. 1 миллиондук кирешеге чыгыш үчүн 20 адамга 50 000дик насаатчылык сата алсаңыз, сиз миллион акча табасыз. Бул миллион кылыш оңой эле. 20 айымга сиз наставничествоңузду 50 000ден сата алсаңыз, сиз действительно ошол жактан билим ала аласыз. Миллиондук курс, миллиондук запуск жаза аласыз. Запуск деген эмне? Запуск деген бул сиз курсуңузду упаковка кылып, ушинтип насаатчылыгыңызды презентация кылсаңыз болот. Насаатчылык сатыш үчүн, насаатчылык кылыш үчүн сиз Инстаграмдан насаатчылык боло аласыз. Сиз психолог болсоңуз, психолог катары насаатчы боло аласыз. 10 айымды алып, анын жан дүйнөсү менен 2 ай иштеше аласыз. Сиз коуч боло аласыз, коуч боло аласыз. Ошол 10 айым, 20 айымды алып, ошо менен иштешесиз да. То есть бул углубленно деп коет. Насаатчылыкта менде курс ачышат, наставник болушат, анан продюсированияны үйрөнүшөт. Өзүн самопродюсирование кылганды, же болбосо башкаларга продюсер болгонду үйрөнүшөт. Дагы кандай билимдер бар бул жакта? Продюсер болуп келем практика жүзүндө. Кыргызстандын алдыңкы продюсерлеринин биримин, Кудайыма шүгүр. Болгон билимимди мына мен билбеген нерсени үйрөтпөйм. Мен арык эмесмин, арыктоону үйрөтпөйм. Себеби мен өзүм арыктай элекмин да. Мен Инстаграмда иштеп келем, продюсер катары иштеп келем, насаатчы катары 350дөн ашык наставниктерди чыгардым. Кундуз Абашева баш болуп, ошон үчүн белгилүү ырчыларды, айымдарды да окутуп келем. Мыкты врачтарды, психологторду окутуп келем, психологду чыгарып келем. Ошон үчүн болгон билимимди мен өзүм курс ачып, 2000 сомдон сата албай, 1000 сомдон сатып, выгорание болуп, өзүм баскан жолду билем. Ошон үчүн ушул өзүм баскан жолду үйрөтөм насаатчылыгымда. Эгерде сиздин дагы суроолоруңуздар бар болсо, эгер бул сабак пайдалуу болсо, обязательно ссылкасын керектүү адамдар менен бөлүшсөңүз болот. Жана дайыма мага дирекке сурооңузду берсеңиздер болот. Мен сиздер менен дайыма ачыкмын. Өзүңүздөр көргөндөй стористерди жана болгондой айтып бергенге даярмын. Мен сиздерди жакшы көрөм.
эгер действительно пайдалуу болсо отзывтарыңызды калтырыңыз, кайтарым байланыш калтырыңыз, себеби действительно мага ушул мен атайын жаздырган сабагым элге пайда алып келиптир, мен мындан да көп сабак берем деп сиздерге дагы мен да аракеттенем. Мен сиздердин баарыңыздарды жакшы көрөм.